Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Каза болгондор бар. Кече 20-январ күнү Бишкек шаарында үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Супер KG порталына окуянын көөлөрү билдиргендей, кырсык саат 23:30 чамасында Алы Токумбаев жана Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Анда Kia Sorento унаасы катуу ылдамдыкта келип, жарнама тактасына урунган. Унаа экиге бөлүнүп кеткен. Кырсыктан алдын ала маалымат боюнча 2 адам каза болду. Дагы 2 адамды тез жардам кызматы алып кеткен. Милициянын кайгылуу кызматы бул жол кырсыгы боюнча азырынча маалымат бере элек. Булак Супер KG. Орловка лыжа базасында адамдар асма жолдо калып калышты. Чүйдөгү Орловка лыжа базасында электр жарыгы өчүп калгандыктан адамдар асма жолдо калып калышты. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Окуя 20-январ күнү кечине болгон. Асма жолдо калып калгандар лыжа базада иштеген адамдар болгон. Алар генератор кошулгандан кийин гана жерге түшүшкөн. Булак Супер KG. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен.